Тамаев. Тамаевка вызов. Объем 9. Детский лошадка. Настоящий гоночный. Догоняю, догоняю! Арсланбаптың легендасы. Туғандар келіп алып кеткілер мұна. Дайыр сілерге вариант. Аласыңар, айдайсыңар. Жасап отырбайт. Арсланбаптың шар-шараларын айдайт. Арсланбаптың туристик базасынан чоң жана кичине шаркыратмага жол тандабастар менен же аргымак менен барсы болот. Ал жерде конокторду 100дөн ашуун жергиликтүүлөр транспорт 5-8. Ең күштүүсү 5-8 дегендерге мына 7 объемда. Досым, азыр жебей турсам видеого машиналардын маркаларын айтам досым. Машиналар Үйдө барып үйдө алды айтамын Сератан досым. Сератан кошпа досым. Сератан кошпа досым. Кандай машина бул? ЗАЗ Шанс. Неме Ланос кошойт го бул ана? Бул просто украинский вариант, бирюч болот. Бирюч болот. ЗАЗ Запорожье заводунан чыккан. Ланос деп шын эмес. Ланос 2001 жылга чейин чыккан. Андан кийин 2007-2008 жылга чейин Chevrolet болуп чыккан. Ошо кызыл машина. Кандай? Эмне? Эч белеси жок, эмблемасы. Көрдүңбү? Бирок азыр алдын өтсөң Volkswagen. Алдын өтөт. Шарапты деген бир белем. Volkswagen экен. Сен буларды каяктан жаттап жүргөнсүң, досум? Интерес. Жаттап эмес, негизи машинага интересим бар да. Автолюбительмин. Oh my god! Wow! Машина интерес бар, любой машина, кандай машина экен, эмне экен деп интерес кылып койдум. Жагабы машина. Ооба, силерге ошо МКТ кетип атып кино көрбөйүн да. Машиналар жаттайсың то. Жок, машина жаттабашы болот, карап кетем нарак беракка. Анан аркасын карап, жазууларын карап жаттап аласың, кандай машина экен. Жаттабайм мен. Бир көрдүм, болду, эсимде калды. Вот это поворот! Азыр мен сени ушу машина таба албай турган жерге алып барсамчы, досум, мындай. Машинанын маркасын билбей каласың. Любой машинаны билесиң. Любой, на? А жерде только американский машина. Досум билбейсиң аларды, досум. Кызыгы жок. Билбейсиң азыр, карап турасың. Chevrolet, мынаны го билем, Chevrolet. Chevrolet буну. Ооба. Мыначы мына. Бул эле Chevrolet. Каерне жазып коюп Chevrolet? Американецтердин көп машина Chevrolet болот, ушундай эски машина. Chevrolet экен, э? Йо-моё, көрдүңөр? Мына кандай машина, досум, мына? Ford? F-150 деп. Алдын өтүп бара. Объемчу? Объем 5-7 же 6 үстүдө. Мынауч? Cherry? Cherry? Мынауч? Volvo. Мынауч? Toyota. Мына Toyota мына. Чайзердин эскиси. Объему? 2.5 болот да. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Отец, подумайте о ней. Машинаны мына жиндиси да, чынын айтайын. Любой машина маркасы билет. Алыстан көрдүм. Батиштерин тааныса керекми да? Батиштерин тааныса. Эң кыскасы. Мына машинаны билбейсиң. Шу машинаны вообще билбейсиң. Точно. Не марка? Chevrolet деп ойлойм. Chevrolet? Chevrolet Nova. Ё-моё, Chevrolet. Да ну, жиндисине келдик азыр. Шу жерден досум тест кылабыз. Ушул жерден да уруп кеткен болсо, анда действительно машина жиндиси өзү негизи жашмалган машина жиндиси. Азыр бул жактан өтүп атабыз. Бул жер платный экен. Ар бир адамга 500 сом. 500 сомдон 1000 сом төлөдүм. Досум үчүн. Кечеэми көрөлүчү бир. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, жардам керекпи дейт. Мага жардамдын кереги жок деп. Нарактагы инструктор баштайлы досум. Мына досум. Мына машинаны айт Бул досум. Cobra досум. Cobra? Объем 4. Объем 4 бушун. Ооба. Ага. Где-то 60-тын ичиде. 60-тын ичи. Да. Ё-моё. Выхлыбын карасаң. Ош ак Cobra досум. Аты ушун үчүн Cobra деген, э? Porsche 924 досум. Porsche 924. Объем 6.2. 500 күчү бар. 76-жылкы машина. Ой. Орустар өзү кылган. Орустар өздөрү кылган. Мындай завод болупту жок.
фантазиясымен кылып койгон. Мына досым машина. Ковбойлордун машинасы. Кашо. 79-жыл экен. 79? Ha, onu öyle yazılgan mı? Ben bu жерде информация бар, качан келген чока. Ha. Sözdek лошадь берейик. Объем? Бой. Объем 6 жети. 6 7? Yok. Вали 2 объем, 5 объем almışında болгон. Ha. 5-нчи болгон, tamam. Nam ne? Капода жок болсо деле айтып коем, бирок бул информация деле жок экен бул машинадачы. Ha. Бул Chevrolet Impala. Yok. жаңысы, наркы эскиси го, наркы. Yok. Ya kayaktan bile otasın dostum. Ben kayaktan bile otasın. Мындай түзүлүш эле айтып турат. Баштан сүрүп орду. Sen avtoblogger bolasın sen. Onu adam Эң кызыгы бул жерде 10 поршун досум. 6 поршун эмес, 8 поршун эмес, 10 поршун. V10. Ha. Ya onu adam ne dersin? Apache. Ne? Apache деген машина. Bak Mutfilin, bak bir Mutfilin de var öyle. McQueen'de Tachi деп коет. Ha. Эвакуаторщик. Гони, Маккуин! Bom biliyorsun ben Trames aytar. Bundan toşuna bilmeyiz. Qanday maşina? Mic Mac. Mic Mac. Ne bak? Mic Mac da. Siz английский машина экен, 59-жылкы. Ha. Объем 1.5. Объем 1.5. 1.5. Мать. Бул баягындай хоккей болуп кетти. Эмне деп койчу эле. Бул пойларда менин жүрө турган машинада. Ha, folyalı. Маған да трасса. Мына досым мына. Ең танкасын айт. Машина элтеген. Chevrolet Corvette S3. 78-жыл экен. Объем 5. 5? Chevrolet Corvette 25 жылдык юбилейин ошону чыгарганда. Корвет утратил свою харизму. Он стал бездушным спорткаром, начисто лишенным индивидуальности. В общем-то, этот имидж в некотором роде сохраняется за C4 и сегодня. Бул эмблема деле, настоящий оригинал эмблема. Бул базарда сатылбайт. Заказ эле кыла албайсың. Бул бир эле чыккан, көрдүңбү? 25 жылдык юбилейине бир ушуну чыгарышкан. Аны эле Путин акен алып келип койгон. Кара. Сыртыктарын көрсөтсөң болот, чекеледи. Oo, выхлопты кара досым. Мына айтайынчы, мынаны айтчы. Де Томас бул итальянский машина. Итальян bu мынау. Bunun баягы мемеге окшойт экен, а? Эмне? 72-жыл экен, объем 5.8. Полностью оригинальное состояние дейт. Carfax, Smartfax деп биздин Дубайдан заказ кылган балдар айтат го. Carfax таза, Carfax. Мындай тема жок. Carfax надо будет ушуну издесин. Да, ну. Бүтүн да эч жерде краска деле өзүнүкү. Краска деле Өзүнүкү өзүнүкү. чыккан ушул жерге келген. Чаң басып калыптыр эми могу жерлерин. Бул жүрөбү азыр ошондо? Жүрөт да. Объем канча дедим? Объем 5.8. 5-8. Ё-моё. Эң күчтүү ушу 5.8 дегендерге мына 7 объемдо. Ой, ну не гей ты сразу так айтасың, не гей, ну не гей. 89-жылкы Chevrolet лошадка. Эч кандай стейж жок экен. Таза. Pontiac. Короче, мынау оно үстүдөгү от чыгат, үстүдөгүдөн. От чыгабы негизи? Жок, чыкпайт. Типа заслонка, послонка деген нерселерди ону ачмоо, мотор. Газ берген онусу ачылат. Ачылып туруп, оборот тартат. От чыгат. Мына эмне самолет бу, эмне эле бу? Chevrolet Belair деп. Бул машинаны карап самолет деле чыккан болгондар. А что, так можно было, что ли? Belair деп, Air деген бул самолет да. 55-жылкы машина чыккан экен жылы. Основной американецтер экен да. Основные. Единственный мына көк итальянец. Он чекеде англичанин, и мына кобра англичанин. Американец. Да. Американын несі соң да. Мына эмне кушту ойлоп чыкканбы, мына кандай эмне болсо? Chevrolet Skyline дейт. Deluxe 1953 жыл чыккан экен. Рионда канча автомат бар? Канча ступка? Менде 6 болсо керек, а? Мынаны кара, 2. Биринчи ме, экинчи бар болду, башка жок. Канчага чыгат бул? Мындай нерсе экен. Nexia da. Hani yönelde kelime kel suratine kara. 105 лошадка экен. 105 лошадка. Объем? Объем 4.
405. Аныкалар ошондой болгондо 4 объем чоң объем кылат эле, лошадкасы аз болот эле. Азыклар көрүп атасыңбы? 1.6, например, турбо кылып Кытайлар чыгарып атат. 500 лошадка, 400 лошадка. Буларда турбо суба жок, таза өзү. Но эмне, эмблемасы кандай болду мындан? Десто. Не то? Десото дейт, Десото. 48-жылы чыккан экен, 3.9 объемда. Бул маркасы кандай? Десото. О, эмблемасы. Американец бул деле. Американец бул деле. Өтө көп биз билбеген американец машиналар. Кара. Мынач. Cadillac. Escalade, no, дедушкасы. Москвада жүрөт, Cadillac Escalade'да. Чоң атасы. Hmm. 1940-жылы чыгарылган. Согуш маалында. Объем 5.7, лошадкасы 130. Муну кара, объем 5.7, лошадкасы 130. 5-7. Объем бирок 5.7. Объем канча деп эле сурап коюп жүрө турган машина да. Убакытпен деп. Брат, объем канча дейт, а? Объем канча дейт? 5-7 десең. 5.7 дейсин. Lexus десе жок, Cadillac дейт. Научудан. Cadillac Cavalier дейт. 69-жылы чыгарылган экен, эң күчтүүсү ушу экен. 7.7 объем. 7 объем экен, э? Коллекционный автомобиль. Мындайда дүйнө жүзүндө 5 чыккан. Бирөөсү Россияда турат. Ой. Калган бир 2-чөсү Америкада болсо керек, бир экөөсү или бирөөсү Субайда турат да. Бул экземплярдан 5 эле чыккан. Бу аркасы эмне кылат мунун? Аркасы. Багажы эмне эле? Арка багаж эле кирген. 7 объем бе? 7 7 менен дүйнө жүзүндө 5 чыккан да досум. 5 эле. Ооба, булардын заводдон чыгып эле айтылган, что булар ушундай музейге келип турат депчи. Саласкер окшоп эле таксиге деп чыгарып алган. Билесиңби, Кыргызстандан эле Москвада эле таксиде го. Кандай? Plymouth. 689-да чыккан экен досум. 1970-жылдары. Объему 5.9, 6. Мощность 200 лошадь. Өтө кымбат машина дейт. Объем канча дедиң? Эң кымбат болду, 3 эле кымбат да. Өтө кымбат машиналардан, 3. Булар надо будет телевидениеде тартып кеткен. Көрсөң керек. Билет окшойт, түз ачылат, а? Түз ачылат да, кабдеде. Объем канча экен? Объем бар, где-то 5.3-5.4 болуп калса керек. Биздин курьер браттар деле капол болсо деле болот, мына. Таза. Айда жылас деген. Летит патруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Отурдуң. Километрлери көрүп атасың, наоборот экен. 80ге бул жакка кетет экен. Кимге дейсиң? Тамаев. Тамаевка вызов. Объем 9, 700 лошадка. Настоящий гоночный. Ал жагын бир көрсөтүп коелу. Канча дедиң объемун? 9. 9 объем. Я бул 9 объем. 700 канча? 700 лошадка пока что. 700 лошадка. Доработка дагы болот дейт. Бул ташта үрбөйбү? Алды аркын басканда? Настоящий гоночный. Бул ошол туулганда айтылган, сен гонка кыласың деп. Ого. Арсланбаптын легендасы. Арсланбап барганда. Ё-моё. Чыгып кетесиң го? Сабо, уас, ушундай ушулар жүргөндө болгон. Браттарга апар берип койдум ушундайдан бирөөнү Арсланбапка. Могул жагы скамейкага отуруп алат. Арсланбап туугандар барбы деп койгондар. Арсланбап туугандар келип алып кеткиле мына. Дайыр силерге вариант. Аласыңар, айдайсыңар. Жасап отурбайт. Арсланбаптын шар-шараларын айдайт. Бул сабон жүктү болуп кете берет.